Жоопкерчилик темасына кошумчалар. Жоопкерчиликтүү адам өзүнүн жашоосу менен жашайт. Ал өзү максат коет, өзүнүн жан дүйнөсү менен сүйлөшөт, жүрөгүнүн сөзүн угат, өзүнүн кемчиликтерин, өзүнүн жетишкендиктерин коррекция кылып, талдап, айтор өзүнүн жашоосу менен алек. Ал эми жаш бала позициядагы адамдар өзүнүн жашоосун башкалар менен салыштырат, атаандашат, аларга кереги жок кеңештерин айтып, башканын жашоосундагы ар дайым алаксып ошолор менен таймашып жашашат. Бирок ар бир адамдын керек болсо ар бир үй бүлөнүн жашоодогу өзүнүн жолу бар. Экинчиден, жоопкерчиликтүү адам жаман же жакшы деп бөлбөйт. Ар бир нерсенин, ар бир ситуациянын жаман дагы, жакшы дагы жактары болот. Дуальность деп коет. Кудайдан биз эмне гана сурабайлы? Бийлик болобу, дөөлөт, материалдык байлыктар, ден соолук, карым-катнаш сурасак баарын берет. Бирок жоопкерчиликтүү адам ал ситуацияны, ал берген нерсени ыраазычылык менен кандай болсо ошондой кабыл алат. Ал эми жаш бала позициядагы адам бергенине сүйүнөт, жакшы эмоцияларды көргөзөт. Бирок кандайдыр бир кыйынчылыктар, кемчиликтер болуп калса, налып, ыйлап жатып калат. Башкача айтканда сөзсүз түрдө бул жаман болчу, бул жакшы болчу деп бөлгөнү бар. Мисалы биз карым-катнаш сурайлы, жакшы досторду сурайлы. Жоопкерчиликтүү адам ал кишини кандай болсо ошондой кабыл алат. Ал эми жаш бала позициядагы адамдар Кудай берген досту дагы сындап, бөлүп, материалдык жактан карап, финансылык абалын карап, ата-энесин, айланадагы адамдарын, кандай адамдар менен сүйлөшөт деп, жакшы, жаман деп бөлүшү мүмкүн. Бирок карым-катнашты сиз Кудайдан өзүңүз сурасаңыз, демек ар бир берген досуңузду жүрөгүңүздөн орунтап, сыйлап, урматтап, алыңыз келишинче урматтап алуу биздин колубуздан келет. Үчүнчүдөн, жоопкерчиликтүү адам кыйын ситуацияларда суроону өзүнө берет, өзүнө карайт. Мен эмнени туура эмес кылып алдым? Кудайым эмнени түшүнсүн деп атат, эмнени билсин деп атат. Мен балким бир катачылыктарды кетирип койдум. Башка бирөөнүн жөнүндө сөз сүйлөп койдум, туура эмес ойлоп койдум, ушактап койдум, текеберчилик кылып койдум, бирөөгө кыйын болуп койдум деп жоопту өзүнөн издейт. Ал эми жаш бала позициядагы адамдар сөзсүз түрдө башка бирөөнү күнөөлөйт. Тигил мынтип айтканчы мен мындай кылдым, тигил мындай деген, ал мындай деген. Тигил болбосо мен мындай кылмакмын, ал болбосо мен бул ситуацияга түшпөйт болчумун деп өзүнөн башкасынын баарын күнөөлүү деп сезет. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөнү улантабыз, жакшы ой, жакшы максаттарды коебуз, жакшы иштерди жасайбыз, жакшы жетишкендиктерди көргөзөбүз. Видео жакса, лайк басып коюңуздар. Эгерде менин оюм менен макул эмес болсоңуздар, сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Мен үчүн сиздин оюңуз дагы өтө баалуу.